2019 жылдан бери иштеп атабыз. Өзлөрү окутуп, бул жерден окуусу бүткөндөн кийин сынак тапшырылды. Андан кейін Степногорский шаарына Казакстанга барып, ал жактан практикадан өтүп, анан Кудай насип кылып, ошондон бери ушул жерде иштеп атабыз. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык айта кетебиз. Ушул Альянс Алтын компаниясынын жалпы жетекчилигине, администрацияга бардыгына себеп дегенде түзмө-түз кесиптик билими болбогон инсандарды дагы ушул жакка жумушка алышты да. Себеби ошол жергиликтүү элдердин дагы жашоо турмуш шартын көтөрүү максатында ушундай көп жардамдарды кылып келатат да ушул элге дагы. Фильтрация участогу 820 участок болуп эсептелет. Бул жерде ушундай 3 оборудование турат, пресс-фильтр. Сууну фильтрлеп, процесске оборотко жөнөтүп, хвостко калдыкты жөнөтөт да. Негизги максаты ошол хвостко суюктук кетпеш керек да. Жердин кыртышына сууну кетирбеш максатында ушундай пресс-фильтрлер алынып установка болгон. Биздин Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Башка кен өндүрүүчү тармактарда мындай пресс-фильтр буга чейин болгон эмес да. Ар бир пресс-фильтрде ушундай панель управления орнотулган. Канча давление беребиз, канча убакытта процесс бүтүш керек. Бардыгын ушул жерден көзөмөлдөп турсак болот да. Учурда ушу аппаратчик фильтрация кесибинде иштеп атабыз. Башка тармактарда иштегенбиз, алсак медицина тармагында иштегенбиз, рентген лаборант болуп, журналистика тармагында иштедик. Акыр аягында келип ушул жерге иштеп калдык да. Адам өзү күтпөгөн жерден бир жакшы нерселер болот экен да. Анан Алланын каалоосу менен ушул жерге келип калдык. Өтө кубанычтабыз да. Себеп дегенде бул жумуш бир өзгөчө бир адамга бир жакшы нерсе тартуулайт экен да. Кызыгуу менен көп нерсени изденет экенсиң, көп нерсеге дагы умтулат экенсиң. Чектөө жок экен да бул жерде кыскасын айтканда. Азыр биздин жумуштун негизги максаты ошол катуу бөлүкчөлөрдөн суюк бөлүкчөсүн бөлүп, калдыктарды минималдуу нымдуулук менен хвостохранилищага жөнөтүү да максаты. Жалпы жолунан ушу Кыргызстандын бардык аймактарынан келип иштешет жумушчулар. Бирок негизги басымдуу бөлүгү ушул жергиликтүү тургундардан да, Талас областы, анын ичинде Талас районунан көбүрөөк кабыл алган жумушчуларды. Биз өзүбүз дагы ушу Талас районунан эле болобуз. Көп адамдар азыр тышка чыгып, башка өлкөлөргө барып иштеп келишип атат да. Биздин үйүбүз ушул жерден бир 30 километр эле аралыкта турат да. Өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде дегенде биз өтө кубанычтабыз да ушул жакын жерден ушундай жакшы ишке орношуп калганыбызга. 4 баланын атасыбыз. Библиябызга да салам айтып коелу. Баарыңыздарга салам.